Негизи бул маселе чын айтып кетсек көп жылдык калыптанып келаткан проблема десек болот. Көйгөй. Бирок бул көйгөйгө бүгүнкү ушул көрүнүшкө болгон себептердин бири бул үч негизги себеп. Бул климаттык себеп. Азыркы күнү экинчи себептин бири болсо биздин ошол сууга болгон мамилебиз. Бул жалпы деп айтып кетсек болот. Анткени азыркы күнү проблема Бишкек шаарынын негизги ошо Арча Бешик жана Арча Бешиктин тегерегиндеги конуштарда болот. Бүт Бишкектин негизги 3 районунда өзгөчө Ленин районунда болуп атат. Калган Первомай району менен Свердлов районунда суу менен иш туруктуу. Октябрь районунда да кичине көйгөй бир аз бар, бирок аякта деле туруктуу. Бир гана ошо Ленин районунда болуп атат. Себептин бири бул биздин шаарыбыз 2000 жылдан бери конуштардын саны 50-ге көбөйдү. Ошол эле Арча Бешик 2000 жылдан бери мына пайда болуп өсүп чоңойду. Ошондой сыяктуу 50 конуш пайда болду. Ошо менен биргеликте жаңы үйлөр, жаңы ошо жашоочулар пайда болуп атат биздин шаарыбызда. Андан бери шаарыбыз эле 2 эсе чоңойду. Бирок тилекке каршы инфраструктурабыз эски. Инфраструктурабыз тетиги Советтер Союзунан келген жана жаңы курулган инфраструктурабыздын кээ бири ошо жаңы конушта ашар түрүндө курулуп калган, ал да бир көйгөйдү жаралып келет. Анткени проекти жок, эч кандай бир план жок, салынып калган, бирок ошонун баары көйгөйгө айландырып коет, бирок чечүү жолдору бар. Биз муну максат коюп атабыз, ошо 1 жылдын ичинде биринчи ушул жаралган көйгөйдү биз чечебиз деп. Анткени Арча Бешикте суу жок болгону бул көп жылдан бери келаткан көйгөй. Бүгүнкү күнү буну мындай кескин түрдө болуп кеткени бир кубулуштарга да пайда болуп кетти. Кубулуштун негизинде да болуп кетти. Себеп дегенде жаз башында суунун мөңгүлөрдүн эриси да азыраак болуп, мөңгү биздин Ал Арча менен Аламидин дарыялары да кургак болуп калган да. Ал дагы ушул бүгүнкү күнү ички суунун бир себепкери болуп эсептеп келет. Мындай жагдай себеп дегенде жана статикалык деңгээл деп коет. Статикалык деңгээл суунун абдан алды 20 метрге төмөндөп кеткен. Бул жети таштын бийиктиги да. Бүгүнкү күндө ошол азыр мөңгүлөрдүн суу киргени көбөйүп, азыр Ал Арчадан дагы Аламидинде да бир кыйла суу келип атат. Ошол менен суу топтомо бассейндери топтолуп, азыркы статикалык деңгээл түзөлдү. Бүгүнкү күнү түзүлүп, акырын өйдө келе баштады. Азыр 2 метр эле өйдө статикалык деңгээл бизге мүмкүнчүлүк берсе, көбөйүп, анда биздин насос ошо скважиналардын насостук кубаттуулугу жогорулап, сууну көбүрөөк чыгара баштайт. Ал дагы бир жардам берет. Жана мына жакында ызык суу да берилсе, ал да бир өзүн жардам берет. Жана биздин ошо проблемабыз бир эле 37 водозабордун бир эле водозабордун тегерегинде болуп калды. Бул Орто Алыш водозабору. Орто Алыш водозаборун түшүндүрүп кетсем, бул жанакы Көкжардын Достоевский көчөсүнөн баштап Горький, андан кийин тетиги Арча Бешик, ошо Гагарин көчөсүнөн өйдө Чортакова көчөсүндөгү ушул алкакты алып кетет. Бул чоң жашоочулардын саны 40%га жакын деп белгиленет. Бүгүнкү күнү чечүү жолдордун бири болуп биз азыр оперативдүү түрдө 1 айдын ичинде мына жаңы трубопроводдорду таштап, ал боюнча мына проекттелөө жана тендер иштери жүргүзүлгөн. Азыркы күнү ошо ишке ашып 1 айдын ичинде бул маселени бир бөлүк биздин абоненттерди башка водозаборго көчүрүп, Орто Алыштын мындай басымдуулугун азайта алды деп атабыз. Бул иш жакынкы аралыкта жана айтып кеткен өзүнүн климаттык жана биздин ТЭЦтин жардамы менен ошо менен биргеликте мынакей жанакы жасап аткан инженердик иштин ичинде бул мындай азыркы болуп аткан көйгөйдү биз чечебиз дейбиз. Жана 1 жылдын ичинде ошол бул орто мөөнөттүк биздин иш пландарыбыз жаңы водозаборлорду ишке киргизип, бул Башкара суу водозаборунун жанынан биз 4 гектар жерди алалы деген мына өкмөттүн деңгээлинде иш болду. Ошол боюнча протоколдук тапшырма бекитилип,
эгер ошону ишке киргизсек, бул дагы биз Арча Бешикти Баха көчөсүнөн баштап биз бир бөлүк жашоочуларды жаңы водозаборго көчүрөбүз. Ошо менен биргеликте сельский жана контррезервуар деген жаңы 2 водозаборду түзсөк, ошолордун эски водозабордун жанына жаңы водозаборду ошондо да бир кыйла Көк Жар тарабындагы биз массивтерди жөнгө салт элек. Бирок эң негизги көйгөй бүгүнгү айтып кетиш керек, азыркы берилип аткан көлөм нормалык эсеп менен алып келгенде 2 эселенсе дагы жетиштүү болмок. Азыркы алынып аткан суунун көлөмү. Азыркы маалда 9000 суткасына суу көлөмү чыгарылып атат, суткасына дейм, секундасына суу көлөмү чыгарылып атат. Бул болсо ушул мен айтып кеткен алкактагы жашоочуларга 2 эселенсе да нормадан суу жетмек. Бирок тилекке каршы азыр тартыштык болуп аткан себеби анткени жер үйлөр өзгөчө, жер үйлөрдүн көбү ушул ичүүчү сууну бакчаларга, огороддорго колдонуп атат. Ошондо биз бир эле 15тик шланг менен эле жарым саат сууну кое берип койсо 6 тонна сууну агызып салат да. Бул бир кишиге норма болсо 170 литр болсо 300 литр колдонгон күнү дагы бүгүнкү күнү суунун көлөмү жетмек. Бир эле мисал, кышында бизде 25%га жакын насостук станциялар эс алып жатат, иштебейт. Себеп дегенде суунун көлөмү жетиштүү болуп эсептелет. Ошондо дагы көп жер тамдар сууну агызып коет. Агызып койгон күндө колонкаларын тоңуп калбасын деп ошондо дагы суунун көлөмү жетиштүү болуп келет. Андан тышкары мына өткөндө эле 3 күн жан жады. 3 күн жан жаганда эле биз өзүбүздүн түтүктөрдө давлениясы түзөлө түштү. Анткени элдер сугатка азыраак колдоно баштады. Мына бир гана мисалдар, ошентип сарамжалды колдонгондун бир түрү. Бирок муну биз келечекте бир нормативке салабыз. Буга биз мына пилоттук түрдө Арча Бешикти бүттүк счетчиктерге коелу деп атабыз. Счетчиктерди коюп, ичине суунун колдонуу иретин, ошонун тарбиясын толук чогуу киргизишибиз керек. Себеп дегенде кыргызда бар эмеспи, жаман жайытын бир күндө түгөтөт дегендейчи. Ошондон биз алыс болушубуз керек. Суу дагы биздин ресурс, бул да түгөнүшү мүмкүн. Биз алдыга ала терең ойлонуп, ушуну биз мындай тариздеп бир кыйла талдап иш кылбасак, муну дагы биз ресурсту дагы эртеңки күнү мындан да жаман акыбалга алып келе башыбыз мүмкүн.